Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөр жана кыргыз элим. Бүгүн кайта эле өзүмдүн жумушумду тартып киргизетін болдум. Бүгүн кыш болуп атат. 2026-жылы февралдын азыр. Бүгүн канчасы экенин билбейм, 15-би 16-сыбы айтор. Паровой отопление боюнча бул видео туугандар. Паровой отоплениеде проблема болуп атса, кандай система жасатсам жакшы дегендерге визуально моундай сүрөткө тарттым. Карандаш менен отуруп. Кайсы батарея жакшы, кайсы батарея жаман, кайсы печка жакшы, кайсы печка жаман, кайсы система жакшы, кайсы система жаман. Мен үйүм баланча деген ошол суроолорду көп, ар бир клиент чалганда эле ушул суроолорду берет. Ошолорду бул жерден тарттым. Ошолорду түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Көз салып туруңар туугандар. Бизде Кыргызстанда өзү жасалып аткан паровойлор көбүнчө илгери биз окуп жүргөндө, например, 4 эле система бар болчу. Паук, Ленинградский, Московский, анан закрытый система деп коет. 4 система бар да өзүчү. Анан азыр болсо эми ар кандай айта берет. Внутренний паук, наружный паук, внутренний баягы, короче, ошондой аттары көп болуп кеткен да, бирок на самом деле алып келгенде 4 эле система бар. Паук, Ленинградский, Московский, анан закрытый система деп айтып коет. Могу сүрөттөй тургандар туугандар. Бул московский система деп коет. Московский система. Тескери коюп алып турмун. Мына московский система. Бул московский система кандай иштейт десеңер, мына бул печкасы. Бул кызыл менен тартылып турганы подача, бул жашыл менен тартылып обратка, подача обратка да. Анан бул туугандар бул кандай иштейт десеңер, бунда распорядоги бар. Бул 2 труба кетет, батареянын үстүндөн астынан труба кетет. Бул иштегенде бул система, бул биринчи ысыйт, 1, 2, 3, 4, 5 деп мында бул распорядок менен иштейт да булчу. Бул системанын эң эски системаларынын бири, сталинский да булчу. Эң системанын эски системаларынын бири да. Бул азыр көбү жасабай калды. Материал, расходный материал көп. Үйдүн ичин баары труба болот. Жасаган Евроремонттуңар баягы үйдүн ичи Евроремонт эмес эле бүт эле труба болуп калат. Ошол система үчүн бул системаны эч ким жасабай алган. Бирок биз илгери муну жасачубуз туугандар. Бул расход кичине көбүрөөк, материалга да расход көбүрөөк, анан көмүр сөмүр тияк бияка жакканда бул өтө эле көбүрөөк расход. Бул системаны азыр жасабай калды эч ким. Көбүңөрдө, например, кышы менен кээ бирде чалып калышат. Менин система мындай болот эле, менин система тигиндей болот эле. Тияк иштеп атат, бияк иштебей атат дегендер суроолор көп жаралат. Анан туугандар, анан чуть-чуть калды унутуп кетейин деп атат. Туугандар көбүнчө кышында чалышат маган. Тиягым иштеп атат, мурун жакшы иштечү эле паровоюм. Анан иштебей калды, келип көрүп коюп койсоң боло. Эмне кылаарын билбей атам, тигиндей мындай деп айтышат да. Туугандар, иштебей калган максаты мындай да. Анын иштебей калган максаты ал мындай да. Илгери иштеп атса, канча жылдан бери иштеп аткан паровой отопление болсо, анан иштебей калса, анда значит силер бирдеме кылдыңар. Силер бирдеме кылбасаңар, ал иштебей калбайт жөн эле. Силер кылбасаңар, может башка бирөө келип, туугандарыңар кылып кетти, уклон түшүп кеттиби же дагы бирдеме болдубу? Ошондой моменттер болот да туугандар. Анан айтасыңар, маган тиги баланчасы паровойчу келди, тиги паровойчу келди, жаман жасап кетиптир, анан полный жасаш керек экен, анан тигинтиш керек экен деп айтып кетти дегендер көп угам да. Туугандар, өзүңөр логически эле ойлоп койгула, иштеп аткан нерсе 1 жыл иштеп, 2 жыл иштеп, сонун иштеп аткан нерсе анан турс иштебей калды. Эмнеден иштебей калат? Ал только өзүңөрдөн. Эмне кылдыңар, эмнесин котордуңар, эмнесин бурадыңар, ошону эле карасаңар, ошондо причинасы чыгат туугандар. Так, бул система деген бул паук деп айтылат. Бул чердактын үстүндө бул кызылы подача, жашылы обратка. Бул чердактын үстүндө бул наружный паук деп айтылат. Бул внутренний паугу да бар. Бул расширительный бачок. Бул ар бир радиаторго мынтип түшүп келет. 20 труба, бул асты 32 болот. Бул системанын көп эле YouTube'дан көрүп калдым өткөндө. 2-3 жолу балдар айтып атат, бул система картайып калган система, анан баланча түгүнчө депчи. Туугандар, эмнеси менен картайып калды, мен түшүнгөн жокмун. Ошонусу тактап түшүндүрүп кетсеңер да болот эле да. Бул системанын эң
жакшы системалардын бири деп айтып коеюнчу сизге. Бул насос болобу, насос жок болобу, свет барбы, свет жокпу, бул система независимый система деп айтылат. Бул внутренний кыласыңар, наружный кыласыңар, айырмасы жок. Бул система могу биринчиси менен бул акыркысы болсо айырмасы жок. Температура баарында бирдей болот. Биринчисин же экинчисин деп мындай эме. Бир батарея жарылып кетип бирдеме болуп калса, краникттерин жаап токтотуп салгыла. Калган батареяңар иштей берет. Акчаңар болгондо муну которуп кое бересиңер. Бул независимый система деп айтылат. Бул паукту баарыңар эле билесиңер болуш керек. Системалардын эң жакшы системалардын бири ушул паук. Бул любой үйгө кетет. Жер там болобу, 2 этаж особняк болобу, 3 этаж болобу, бүт баарына кете берет. Эң системалардын жакшысы. Бул система эмне десеңер, бул система Ленинградка деп айтылат. Бир труба, бул подача, обратка. Подача, обратка. Бул расширительный бачок. Мен визуально мындай эле тартып койдум карандаш менен. Бирок көрүп атканыңар баарыңар эле түшүнөсүңөр болуш керек туугандар. Буну бир жери жакшы, бул чакан үйүңөр болсо Ленинградка кылып койсоңор өтө сонун система, бирок жасаган кишиден зависит этет. Муну уклондорун жакшылап берип койсоңор, бул да система, насос жок, эчтеке жок, иштей берет. Насос менен да иштей берет, насос жок да иштей берет. Системалардын эң жакшы системалардын бири деп койсоңор да болот. Биринчиси паук болсо, бул экинчиси деп кое берсеңер болот да. Бул чакан үйлөргө тока. Чоң үйлөргө буну сала албайсыңар. Чоң үйгө желательно паук кылыш керек. Ошондо силердин системаңар жакшы иштейт туугандар. Так. Ушуну эле түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Бул, например, Ленинградка дедик. Анан туугандар, закрытый системаны түшүндүрүп кетейин. Закрытый система 2004-2005 жылдары биздеги Кыргызстанга келе баштады. 2005 жылдары мен Бишкек курулушта иштедим. Сум-7 деген организацияда иштеп калдым. Ошондо закрытый система бизге этаждарга келе баштады. Ошондо хит эле болуп кеткен. Биз шабашкаларга, особняктарга, жаңы байлардын, кишилердин үйлөрүнө көп салып калдык. Закрытый система кылдык. Закрытый система кылып баштадык. Андан кийин закрытый система көбүнөсү аны да токтоттук. Көбүнөсү теплый полго өтүп кеттик. Теплый пол жакшы экен. Бир күн жылытсаң 2 күн үйүң баягы эметпейт экен дегенде ошондой көп хит болуп кеткен да, короче, бир сөз менен кыргызча айткандачы. Закрытый системанын плюстары да бар, минустары да бар. Плюсун айта кетсем, плюсу трубанын баары полдун астында болгону радиаторлор турат. Болгону ушу бир эле плюсу бар да. Минустарын айта кетсем, туугандар, минустары өтө эле көп. Неге дегенде, закрытый системаныкы, например, 2 этаж саласыңар, 1 этаж саласыңар, канча салсаңар, закрытый системаныкы туугандар. Закрытый деген закрытый. Мондай труба кетпесе, үйүңөр постоянно сырость болот, саланчак чыгат. Любой особнякка бар, закрытый системаны карасаңар ошондой эле болот. Неге дегенде, үй ысыш керек, дем алыш керек дегендей да. Закрытый система кылып койсоңор, өзү эле айтылып атпайбы бул системанын закрытый. Бул эчтеке болгондо радиаторлордон ысык чыгат. Болду, башка эчтеке, еще закрытый система жасагандан кийин силер чугунда радиатор койгон жок эч кимичи. Көбүнөсү алюминий, бийметалл радиаторлор коюп атышат да. Минустары ошол закрытый деген закрытый, открытый деген открытый кылып койсоңор, открытый жакшыраак закрытыйге караганда. Минустары дагы эмне? Бул закрытый свет жок болсо бул иштебейт. Неге дегенде, аякта насос турат, взрывной клапан, сбросной клапан дегендер, краниктер турат. Алар, например, краниктер бүт Кытайдан келет Кыргызстанга. Эми башка жактан билбейм, каяктан келип атат. Бирок 90% бизге Кытайдан келет да. Ошо краниктер өзү срок годность бар. 3 жылбы, 4 жылдан кийин бүттү. Ал краниктердин баарын алмаштырыш керек. Биздики, например, чыгымы көбүрөөк да. Эсе акчам бар, 3-4 жылда ал краниктин баарын алмаштырып турам деп десеңер, анда жасата берсеңер болот да. 3-4 жылда алмаштырып турасыңар, саланчак болуп жата бересиңер да, короче. Проблемасы көбүрөөк. Көбү ошону жасап атышат, реклама кылып атышат. Анын жумушу туугандар, мен силерге айтып коеюн. Паук өткөндө бир бала сүйлөп атат YouTube'дан. Паук деген чепуханы любой эле киши жасайт деп. Паук деген чепуха эмес. Паук дегенди варить этиш керек. Силер жасап аткан пластик ал чепуха. Аны любой окуган киши да паят этип, аны интернеттен карап эле информацияны алып жасап койсо болот туугандар.
Анын жеңилине карап эле рекламасы күчтүү болуп атат да. А ошо алданып калган клиенттерге да өзүң карап атсаң жалко да болуп кетет да. Неге дегенде закрытый. Насос жок, эчтеке жок, ал иштебейт. Чыгымы көп деген ошол да. Свет өчүп калса ал иштебейт. Ошон үчүн свет болуп туруш керек. Ал системаны мен жамандаган жокмун, бирок минустары өтө эле көп, туугандар. Мындай сөздүн ачыгы да кыргызча эле айтайынчы, минустары өтө эле көп. Ал үчүн өзүңөргө собственный сантехниктер болуп турса, бул износ болуп баратканда раз алмаштырып коюп, бул износ болуп турганда раз алмаштырып коюп турсаңар, анда закрытый система силерге ошол боло берет. Анан теплый полго туугандар жасатканга жараша теплый полду бир кезде хит болуп кеткен, анын биз жасабай калдык. Эмнеге жасабай калдык дегенде, аны кедей киши жасатпайт, көп эле акчасы бар кишилер жасатат. Теплый пол деген биз жасап жүргөндө аны жасадык, 2-3 жыл хит болду, 2-3 жылдан кийин кайта клиенттер чала баштады. Анда көрө кыргызча эле отопление жасап бер, радиатордон коюп дегендер чыкты да. Радиатор койбой эле жалаң эле баягы теплый пол жасаткандар да болду да. Бир комнатаны ысытам, экинчи комнатаны ысытам, анан калаган комнатаны жаап коём, анан мынтип коём дегендер толтура, анда концерттер көп болду да. Ал теплый полду же ванныйга же кухняга же кире жасатып койсоңор болот. Баягы жыңайлак жүргөн жерлерге жасатып койсоңор болот. Бутун кургатып тияк бияк дегендер да. Ошондо жатакана, зал, пал же дагы баягы жаткан спальный панельлерге жасатпай эле койгула болот туугандар. Неге дегенде биз жасап кеткенден кийин анан клиенттер көп баягы обычный эле паровой кылып бер, аның болбойт экен. Биз айтабыз, бир күн жылытып, 3-4 күн, 2 күн жөн эле жылууда жатасың да десең, элестетип койгула дейт. Жайдын күнү асфальттын үстүнө эле жаткандай эле болот экенсиң дейт. Действительно ошондо кечинде уктасаң да түнү менен турсаң дейт, баягы жер казгандай эле болосуң дейт да. Түнү менен жер казгандай эле дейт. Астынан ысык урганда болбойт экен дейт. Ден соолугуң больницадан да чыкпай калат экенсиң деп көп ошондой жалоб болгондон кийин аны теплый пол дегенди биз вообще токтотконбуз да. Аны баягы чоң бир баягы элдер көп кирип чыккан жак же тагы ошондойлорго жасатсаңар болот. Бирок уктап аткан жака колдон келсе аны жасатпай эле койгула. Уктап аткан жака. Калган жагыңа жасата бергиле. Ошол. Бирок теплый полдун да туугандар обслугасы аныкы да. Свет жок болсо теплый пол иштебейт. Аяка да насос туруш керек, же обязательно баягы генератор дагы майда чүйдө сатып алыш керек. Свет өчүп калса да ошону сайып колдоно бересиңер. Ошол. Ана закрытый системада силер көбүнчө алюминий менен бийим азыр ошо радиаторго келдик. Радиатордон кайсынысы жакшы десеңер, туугандар, бул чугунный батарея болсо, бул бийметалл деп кое берели. Мен визуально сүрөттөрүн тартып койдум. Туугандар, бул кандай иштейт десеңер, бул алюминдики. Мэрде кабыргаларын билесиңер өзүңөр да, мындай эмелери бар. Вид сонун, бирок бул ысыкты бергенде бул только мындай үстүнөн эле берет, мына үстү эле. Асты иштебейт. Неге дегенде бул атайын кабыргалары бар. Баягы безопасность сыяктуу жасаганбы, ошондой бирдеме да. Бул бияка капталга ысыкты бербейт. Бул только мыяктан чыгарып берет. Тепловизор бар. Тепловизор менен көрсөңөр, бул радиатордун кайері иштейт, кайері иштебейт, бул четко көрүнүп турат. Бул бийметалдыкы. Кыргызстанда кандай түрү бийметалдык бар десеңер, 9, 12, анан 14 килограммы бар. Чугун кандай радиаторлору бар десеңер, сталинский, двухпалый, трехпалый, хрущевский и жаңы российскийлер келип атат, чигвасарский деп айтылат. Мында 2 эле түрү бар. 50, анан сороковка деп айтылат. 70-тики айта беребиз. Анан бияктыкы болсо 35, 40, мында 3 түрү бар да. Бирок 3 түрү болгону менен бул алюминий кайсыраагы жакшыраак десеңер, бул баягы же 12, же 14 килограммын алсаңар жакшыраак. Бул батареяларды кайсынысы кайсыга койгондо жакшыраак десеңер, бул жер үйгө койсоңор, анда силер көмүр жагынан, свет жагынан болобу, башка эмелерден жагынан бул жер үйгө өтө эле утасыңар. Бул кечирээк жылыйт, бирок бул ошончолук ысыктык берет. Бул көмүр жактан, тияк бияктардан жер үйгө койсоңор, мындан утасыңар туугандар. Бул болсо бийметаллдан болсо, бул только этаж үйгө коюп койсоңор, этаж үйгө жакшы. Бул спринтер деп айтылат.
Бул спринтер бат ысыйт, бат муздайт. Бул жер үйгө койсоңор да болот муну туугандар, бирок обязательно терморегулятор коюш керек. Терморегулятор коюп койсоңор бул да жакшы. Бирок терморегулятор жер үйгө койгондон кийин коюш керек. Жөн эле краник коюп койбош керек. Терморегулятор коюш керек. Бирок ал терморегуляторду 3-4 жылда бир алмаштырып туруш керек. А буга терморегуляторбу буга эчтеке кереги жок. Чугунга эчтеке кереги жок. Бул мындай эле соп-сонуч иштейт. Бул ысыкты токко үстүнөн эле берсе, потолокко эле берет, потолокту эле жылытат. Бул болсо общий берет. Баягы плиткадай эле берет да, плитка ысыгандай эле берет туугандар. Бул жер үйгө өтө сонун барат. Мен кайсыны сууштайт десем, жер үйгө ушуну, этаж үйгө моуну туугандар. И печка жагынан айта кетсек, туугандар. Печка азыр толтура түрү бар печканын. Например, котел длительное горение, газовый котел, настенный котел, электрокотел, сапог, стояк дегендер да. Бул баягы чөнтөгүңөргө жараша да. Ар бирөөнүн баасы ар кандай да. Кайсынысын койсоңор, ал печканын жаманы жок. Мен силерге мындай кыргызча эле айтып кетейин. Паровой жасаганда 70%, 80% паровоюңар жакшы болсо, мага десе бок печка алып келип койсоңор да бул иштей берет да. А силер паровоюңар жаман жасалып калса, мага десе алтын печка алып келип койгула. Котел длительное горение же балеке печка алып келип койсоңор иштебейт. Силер базарга барганда, например, айтасыңар көбүнөсөчү. Мен үйүмдө дейт 100 квадрат дейсиңер да. Ошого длительный котел горение алайын же беркиндей алайын деп коесуңар. Сатып аткан киши, например, ал билбейт силердики кандай система жасалган, объем канча. Силер 100 квадрат деп койсоңор, аякта 200 квадраттын суусу бар да. Же 100 квадрат деп койсоңор, аякта 100 квадрат эмес, 50 квадраттын суусу бар да. Ошондой маселелер бар да. Анан силер баягы сен котелуң жаман экен деп сатуучуларды кайта ушинтип айтасыңар. Эмнеге жаман котел сатып жиберип мен ага айткам 100 квадрат дегенде 100 квадрат деген ал силер айткан сөзүңөрдү тиги алат. Силер, например, ал сатып аткан печка сатып аткан кишиге барып, жол расходуңду төлөп берейин, мен келип паровоюмду карап бер, ошого ылайыктап мага печка тандап бер десеңер, анан ошол киши ошентип печканы тандап берип, силерге баягы установка өзүңөр кыласыңар, кимге кылдырасыңар, ошо квадратыңарды эсептеп, сууңарды эсептеп, сизге могу печка жарайт деп туруп анан сатса, анан иштебей калса, анан баягы барып сатуучуга баягы өзүңөрдүн эмеңерди айтсаңар болот да. Аны бирөөңөр да жасабайсыңар, көбүнөсү эми биз ошондой эле кылабыз да, силер эмес, мен да ошондой эле кылам. Аны бирөөбүз да антип барбайбыз, биз сразу эле барып эле биздики эмне дейбиз баары баягы акчанын маселеси эле да. Көбүнөсү баягы эконом скупой платят дважды дегендей да. Андан көрө, например, ошентип сүйлөшсөңөр, печканы жасап сатып аткан балдарга кандай печка албаганы мен үйүмгө келип эсептеп бер, тияк бияк 1000 сомуңду берейин деп койсоңор, лишний 1000 сом берип койсоңуз, паровоюңузду карап бирсилер, бунун объему көп экен, могу печканы ал деп айтат. Мунун объему аз экен, үй чоң болгону менен суусу өтө эле аз экен, сизге могу кичирээк эле печка болот деп алар ошого сизге ошондой эме берет да туугандар. Билбесеңер ошентип алсаңар болот. Эми билгендерге айла жок, алар өзүлөрү эле кылып алышат. Анан туугандар, ошол анан бул кандай дагы сурооңор болсо, ушул жака жазып кое берсеңер болот. Кандай бир маселе, көбүнөсү маселе кышы менен меники кайнап атат, тарсылдап атат, эмне кылсам болот, биягым иштеп атат, биягым иштебей атат дегендер көп суроолор болот. WhatsApp ушул номерде бар туугандар. Номерибизди айтып кетсек, 703 90 95 30. Бул Кара Балта шаарында жашайбыз. Кайырлы бересиңер туугандар. Так, батарейкам да отуруп калды, телефондо сайрап атып. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Лишний сүйлөп койсом кечирип койгула туугандар. Мен жумушум ошондой. Ар бирөөнү түшүндүргөнгө аракет кылам. Түшүнбөй калсаңар жаза бергиле. Баарыңарга салам алейкум, аман болгула туугандар.